Токмок шаары номер 7-орто мектеп 7-класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы функция. Формула боюнча функциянын маанисин эсептөө. Сабагыбыздын максаттары. Силер балдар функция жөнүндө маалымат аласыңар. Формула боюнча маанисин эсептөөнү үйрөнөсүңөр. Мисалдарды кароо менен алган билимдериңерди бышыктайсыңар. Туюнтманын маанисин эсептөө көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Өтүлгөн теманы кайталоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берели. Теңдеме деген эмне эле? Туура балдар. Өзгөрмөнү камтыган барабардык теңдеме деп аталат. Теңдеменин тамыры деп эмнени айтабыз? Туура. Ошол теңдемени туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөнүн маанисин теңдеменин тамыры дейбиз. Теңдемени чыгаруу деген эмне? Ооба балдар, теңдемени чыгаруу деген бул деген кашаларды ачуу, белгисиздерди барабардыктын сол жагына, белгилүүлөрдү оң жагына топтоо жана өзгөрмөнүн маанисин табуу, теңдемени чыгаруу деп эсептелинет экен. Эми балдар, бүгүнкү теманы карайлы. Демек, аңтамасы мындай: функция деп бир өзгөрмөнүн кандайдыр бир эреженин негизинде экинчисине болгон көз карандылыгы аталат экен. Мисал карап көрөлү. Квадраттын жагы А болсун. Анда анын периметри P барабар 4A болот. Ал эми аянты S барабар A квадрат болот. Периметрда аянтта квадраттын жагынан A'дан көз каранды болот. Мисал үчүн, эгерде квадраттын жагы 3 см болсо, анда периметрин табыш үчүн 4-тү 3-кө көбөйтөбүз. Квадраттын 4 жагы бар, 4-тү 3-кө көбөйтсөк 12 см болот. Ал эми аянтын тапсак, S барабар A квадрат болмок. Демек 3-түн квадраты 9 см квадрат болот экен. Ал эми A барабар 10 болсо, квадраттын жагы 10 см болсо, анда периметри 10-ду 4-кө көбөйтсөк 40 см болот экен. Ал эми 10-дун квадраты 100 см квадрат болот экен. Демек балдар, өзүңөр көрүп тургандай, квадраттын жагы өзгөрсө, периметрлеринин мааниси дагы, аянттарынын мааниси дагы өзгөрөт экен. Демек, бул жерде А квадраттын жагы көз каранды эмес чоңдук. Биз аны өзүбүз каалагандай тандап алат экенбиз. Ал эми периметр менен аянт, башкача айтканда P жана S бул көз каранды чоңдуктар. Себеби периметрин табыш үчүн A'ны 4-кө көбөйтөт экенбиз. Ал эми S'ти табыш үчүн A'ны квадратка көтөрөт экенбиз. Демек, бул жерде A'дан P менен S көз каранды болду, балдар. Демек, көз каранды жана көз каранды эмес чоңдуктар болот экен. Эми балдар, мисал карайлы. 50 км/саат менен автомобиль өткөн жол кыймылдан убактысына көз каранды. Демек, S барабар V көбөйтүлгөн T. Бул болсо физика сабагынан билесиңер. Жолду табыш үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Бул жерде ылдамдыгыбыз 50 км/саат деп берилип аткандан кийин, биз V'нын ордуна 50-нү коюп койсок, S барабар 50 көбөйтүлгөн T болот экен. Бул жерде T'быз көз каранды эмес чоңдук болот экен. Ал эми S ошол T'дан көз каранды чоңдук болот экен. Бизге T барабар 0,5 саат болсо, S барабар 50 км/саатты 0,5 саатка көбөйтсөк 25 км келип чыгат экен. Ал эми T барабар 2 саат болсо, анда S'ти табыш үчүн 50-нү 2-ге көбөйтөт экенбиз. Көбөйтсөк 100 км келип чыгат экен. Ал эми T барабар 5 саат болгондо 50-нү 5-ке көбөйтсөк 250 км келип чыгат экен. Демек, көрдүңөрбү балдар? Убактыбыз канчалык аз болсо аз жолду басып өтөт экен, көбөйгөн сайын
аралыктын дагы мааниси чоңоёт экен. Демек бул жерде дагы айтып кетем. Т көз карандысыз чоңдук, ал эми басып өтүлгөн жол болсо S көз каранды чоңдук болот экен. Эми балдар, көз каранды эмес чоңдукту биз мындан кийин аргумент дейт экенбиз. Көз каранды чоңдук ушул аргументтен функция болот экен. Функция. Демек мына ушул сөздөрдү эстеп калгыла. Функциянын аргументи жана функция дегенди. Көз каранды эмес чоңдуктардын бардык маанилери функциянын аныкталуу областында түзүшөт экен. Аны көбүнчө dx деп белгилейбиз. Ал эми көз каранды өзгөрмөнүн маанилери функциянын маанилери деп аталат экен. Аны биз y барабар fx деп белгилейбиз. Бул жерде x аргумент, y болсо функция, а f деген ушу эки чоңдуктун ортосундагы эреже. Мисалы үчүн жана биз карап кеттик, 4 көбөйтүлгөн деп карадык, анан a квадрат деп карадык, андан кийин 50 көбөйтүлгөн деп карадык. Ошол эрежени туюндуруучу символ бул жерде f болот экен. Эми балдар, bir сутканын ичиндеги абанын температурасынын графиги берилген бизге, карагыла. Демек ушул функциянын графиги боюнча биз ар кандай маанилерди таап кетсек болот экен. Мисалы үчүн горизонтал огунда убакыттар берилген, ал эми вертикал огунда температура берилген. Ылдый жагында терс маани, нолдон өтө жагында оң маани. Ал эми bir сутканын ичинде 24 саат бар. Ошон үчүн могу клеткаларды биз ар бир клетканы бирден саат деп 24 саатка чейин көргөзүп койдук. Эми ушул боюнча биз мисалы үчүн 7де канча градус болгондугун аныктасак болот экен. 7де карагыла график боюнча 7ни тапсак, график ылдый жакта кесилишкенге чейин барсак, ал -4-тү көргөзөт экен. 12де канча градус болгон, демек 12-ни карасак, графиги өйдө жакта. Демек анын кесилишүүсүнө чейин барсак, ал 2 градус болгон экен. Андан 17-ни карайлы, кечки 5 деп коелу. 16 менен 18-ин ортосунан 17-ни тапсак, демек график өтө жагында. Анын кесилишүүсүнө чейин барсак, 3 градус болот экен. Ал эми 22-де түнкү саат 10-до, демек температурабыз 0 градус болот экен. Демек мына ушинтип графиктин жардамы менен маанилерди дагы аныктасак болот экен. Демек функция ар кандай жолдор менен берилет экен. Демек кандай жолдор менен берилиши мүмкүн? Демек биринчи бул формула түрүндө берилет экен. Жана биз карап кеттик, p барабар 4a, бул да формула. S барабар a квадрат, бул дагы формула. S барабар 50 көбөйтүлгөн t деген дагы формула. Демек y барабар -4x + 5, бул дагы формула. Эми таблица түрүндө берилиши мүмкүн экен. Демек x-тин мааниси өзүнчө, y-тин мааниси өзүнчө жайгашкан. X -2 болгондо y 2 болот. X -1 болгондо y 1 болот деп мына ушундай таблица түрүндө дагы берилет экен. Ошондой эле график түрүндө берилет. Биз жогору жактан карап кеттик. Демек график түрүндө дагы берилет экен. Демек көз карандысыз чоңдугу горизонтал огунда, ал эми көз каранды чоңдугубуз вертикал огунда болот экен. Эми булардан сырткары дагы сөз түрүндө берилген түрү бар экен. Демек эстеп калдык. Эми балдар, мисал карайлы. Y барабар 2x. Демек муну таблица түрүндө берсек, x-ты өтө жагына жайгаштырдык, y-ты ылдый жагына жайгаштырдык. Демек бияга x-тин маанилерин биз каалагандай тандап алабыз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 деп. Эми ошого жараша, y барабар 2x деген формулага жараша, y-тин мааниси 2 эселениш керек. 1 болгондо 2, 3 болгондо 6, 5 болгондо 10, 7 болгондо 14, 9 болгондо 18, 11 болгондо 22, 13 болгондо 26 болот. Демек, y-тин мааниси 2 эселенип алынат экен. Эми балдар, китеп боюнча 261 номерди карап көрөлү. Функция y барабар 2x + 7 деген формула менен берилген. Аргументтин
maanisi 1'ge, minus 20'ga, 43'ge barabar bolğan maanisine toora gelgen fonksiyanın maanisini tapkıla deydi. Demek biz birinci fonksiyanın özünü yazıp aldık. Y barabar 2x plus 7 degan formulasının x'tin maanisi 1 bolğanda kança bolat deydi. Demek x'tin oruna 1'di koyup y desep deybiz. Y barabar 2 köbeytilgen 1 koşulgan 7 barabar 9 boldu. Menin x'tin maanisini bu ýakda kök menen boyap koygon, bu ýaktagı da 1'din maanisi kök menen turadi. Ekinci x barabar minus 20 bolğanda. Demek x'nin oruna minus 20'ni koyuyoruz. 2 menen 7 oşo boyunca ele kaldı. 2'ni minus 20'ga köbeytsek minus 40, 7'ni koşsak minus 33 gelip çıktı. Emi x'tin maanisi 43 bolğanda deydi. 43 bolğanda 2'ni 43'ge köbeytip 7'ni koşabız. 43'te 2'ye köbeytsek 86, 7'ni koşsak 93 bolat eken. Emi baldar, sabagymyzdy çyýyntyklaýly. Funksiyaga düşünük berdik. Demek bir çoňdukdun ekinci çoňdukdan kandaýdyr erejenin negizinde göz karandı bolsa, anda bul emne bolat eken? Fonksiya bolat eken. Göz karandı çoňduk, göz karandı emes çoňduk jönünde bildik. Oşonda öyle fonksiyanın beriliği joldaryny garadyk. Estep keteli formula türünde, tablitsa türünde, grafik jönünde, anan söz türünde berilişi mümkün eken. Oşonda öyle berilgen formula boyunca maanisini esepдөөнү karadyk. Demek uşunu menen sabagymyz bütdi baldar. Üýge tapşyrmaga paragraf 10 jana paragraf 11, nomer 253, 263 atkaryp durup jiberiýesiňer.